Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда өспүрүм бала боксердук крушаны ургулап жатып, анын жебине асылып калган. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Окуя кечээ 20-октябрда Кабак айылында болгон. Маалыматка ылайык 12 жаштагы бала сарайда колго жасалган крушаны ургулап ойноп жатып, кокусунан жипке асылып калган. Милиция кызматкерлерине кырсык тууралуу медиктер кабарлашкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө баланын киши колдуу болгонун көрсөткөн белгилер байкалган эмес. Чүйдө 18 жаштагы кызды ала качты деген шек менен 4 жаран кармалды. Маалыматка караганда 19 октябрь күнү түшкө маал Ысык Ата райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Киргишелик айылында 2003 жылы туулган кызды бейтаныш адамдар автобуна салып кетти деген маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу дароо издөө иштерине киришип, кызды Токмук шаарындагы үйлөрдүн биринен табышкан. Жыйынтыгында милиция кызды ала качты деген шек менен 3 жаранды колго түшүрүп, убактылуу кармоочу жайына киргизди. Аталган факт боюнча жазык кодексинин 175-беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш ачылды. 21 октябрга карай кыргызстандыктардын арасынан дагы 114 кишиден коронавирус аныкталды. Мурда ооруп жаткандардын 2 каза болду. Ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Акыркы 2 күндөн бери COVID-19 чалдыккандардын саны 100дөн ашып жатат. Сентябрдын этегинен бери инфекция жуктуруп алгандардын күнүмдүк көрсөткүчү негизинен 60-90дун тегерегинде болуп келди эле. Коронавируска каршы республикалык штабтын расмий эсебине ылайык, өлкөдө бул ооруга чалдыккандар 2020 жылдын март айынан бери 180 миңден ашты. Алардын 2643-ü көз жумуп, 175 миңдейи айыкты. Өлкөдө COVID-19 илдетине каршы акысыз эмдөө жүрүп жатат. Аны 18 жаштан өткөн жарандар алса болот. Вакцина 2 дозада сайылат, аралыгы 21 күн. Кыргыз өкмөтү Кытай, Европа, Туркия жана Орусия өндүрүшүндөгү препараттарды алып келген. 21 октябрга карата 1 632 миңге жакын адам эмделди. Алардын 927 миңден ашууну биринчи дозаны, калган 2 дозаны тең сайдырышты.